Zulhicce ayına girip geldik. Bu ay Allah Teala'nın aldığındaki öte ulu aylardan болады. Kırgızstan elinde elhamdülillah mına Ramazan aydan kadir barkın bilebиз, Cuma günün kadir barkın bilebиз. Bирок ушул күндөрдүн kadir barkını kabarından biraz alsırak bolup kaldık da. Oşonun kabarını biraz bölüşüp keteyин dedik. Bu tuuralı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Teala'nın aldığındagы эң азаматтуу, эң сүйкүмдүү амалдар ушул 10 күнгө караганда улуг амал жок дейт. Ушул күндөрдүн ичиндеги кылынган 10 күндүн ичи дегени ушу Zulhijjanын 1-күндөн баштап 10-уна чейин. Бул дегени 9-июлга чейин улана турган күн болуп эсептелет. 9-июлда болсо Кудайым буйрса Курбан айт болот. 8-июлда Арафа күнү ал күнү орозо тутуш керек. Ушул 10 күндүн ичиндеги күндүздүн ичинде кылынган амалдар Аллахтын алдына эң сүйкүмдүү, анын сообу эң оор, салмактуу боло турган күндөр экен да. Жана алымдар айтат, Рамазан айдын күндөрү улукпу же ушул Zulhijjanын 10 күнүнүн улукпу десе, жумхур уламалардын айтымына караганда ушул айдын күндөрү Рамазандын күндүзүнө караганда да улук күндөр экен да. Ошондон иншалла келиңиздер, баары ушул күндөрдү улуктап, азаматтап өткөрөлү. Ал эмне менен болот? Ал амал менен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Факсиру фихинна минат тахлил ва такбир ва тахмид." Бул күндөрдө силер Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва лиллахил хамд. Ушул такбирлерди көп айткыла деген да. Колдон келишче үндү чыгарып, бардык жерде ушул такбирлерди көп айталы. Орозону көп кармайлы, кайрымдуулук иштерди көп жасайлы, өзгөчө күнөөлөрдөн оолак болуп, күнөөлөрдү жасоодон алыс бололу. Себеби бул айда эгерде 10 күндүн ичинде күнөө жасап кое турган болсок, Аллахтын алдында өтө оор кесепеттүү болуп калат. Көп жакшылыктардан куру калып, көп бир балелерге дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондон иншалла келиңиздер, баары ушул 10 айды, 10 күндү өзгөчө ибадат менен өткөргөн аракетин кылалы.